шаркыратмага жеттик. Мындай өзгөчө кооздуктан биздин оператор калыспайке дагы. Негизи эле жакшы ырдайт, поэзияны да жакшы көрөт. Жанатан бери басып келатып, сонун ырларды, чыгармаларды окуп келатты. Балким азыр бизге сиздерге дагы ошол ырлардан үзүндү окуп берсе. Дейм. Калыспайке. Кулдап аткан кашка суу, капатаңда чоңойдум. Шаарда эми башка суу, сагынып кыса болормун. Кулдап аткан кашка суу, ага берсинде дарман жок. Картырап деп түгүлбөй агабыз жаш кезинде. Ошо шаарга келип, таркыраган аккан сууну эстеп жазса керек. К сожалению, я уже не могу продолжать наш путь, потому что у нашей группы, у некоторых людей возникли проблемы, и я вынужден просто остаться здесь. Но наши гиды, другие гиды идут вперед, и я очень надеюсь, что вы все дойдете до озера и увидите всю ее красоту. Улам бийиктеген сайын тоолор кантип, кайдан пайда болгон деген ойлор пайда болот экен. Көрсө, жер кыртышы бир нече кесимдерден турат экен. Ал кесимдер литосфера деп аталып, 20 чактыдай болот. Анан ошол литосфера плиталары жай ылдамдыкта жылып отуруп, бири-бирине тийишкен жерде дал ошо тоолор пайда болот. Жол артта калды. Кудай жалгап жамгыр да жаган жок. Баштаганда көмүркөлүп жамгыр жаап жетпей калабызбы деп кабатыр болгонбуз. Шүгүр. Аз калды, аз. Асма аз.
жеткирбей бара жатты. Ар тарақтан құйылып гүл ырақты, ырғарақты, ашқамын темип жапырақты. Сені сүйкім елесің бажырайы, бажырайы, чапқанатқа жеткирбей бара жатты. Ура, жеттик! Аябай сонун таасир алдык. Кеттик программасынан чоң рахмат сиздерге. Сиздердин жардамыңар менен, чакырууңар менен ушундай Кыргызстаныбыздын аябай сонун жерлерин дагы көрүп, аябай кубанып атабыз. Аябай жакшы келдик, кызыктуу келдик, жолдон ар кандай кооз жерлерди көрдүк, аябай таасир алдык. Буюрса да чыгармачылык эргүү алдык десек болот. Жолдон бергиче жөн келбей ар кандай идеяларды ойлонуп келип, барып эле жаңы чыгармаларга буюрса киришебиз. Абдан жакшы эмоциялар болду. Мындай көптөн бери чыга элегенем, бир 10 жылда болуп кетти окшойт, чын айтсам. Абдан сонун кооз жерлерди көрүп. Негизи выходной күндөрү эмне кылып саласыңар? Выходной күнү уктап эсалчумун. Ар кандай биз кээде дос балдарыбыз менен жолугабыз, бильярд ойнойбуз, же сууга түшөбүз, же өзүбүзчө отуруп эс алып тамак ичип, сүйлөшүп, чер жазышабыз. Эми буюрса мынтип эс алганды да үйрөнүп алдык, дамын татып алдык деген эми буюрса дос балдарыбыздын баарын ээрчитип келебиз бияка. Жанатан бери басып келатып. Менде мындай жаңы кыял пайда болду да. Мен эгер таш булсам, чоң таш булсам. Макул, мондай эле кичинекей таш болот. Бирок ушундай кооз, бийик тоонун боорунда былкып меңиреп жатсам депчи. Шундук кыял. Биз деген чындыгында аябай сонун жерге келдик. Келатып аябай канча 25 километр бастык ба? Эми буюрса азыр үйгө барганда 25 километрлик узун музыка жазайлы деп кыялданып атам.
Айбек асы эмне болот? Аябай чарчап жүрмүн, эч саат уктайт окшойт.